Көкбөрі турасында, улак. Көп молдаларыбыз болбойт дейт. Болбойт дегени атты кыйнайт дейт. Союлунган торпокту кыйнайт дейт. Улакчылар арак ичип алат дейт. Шариатта жок деп айтышат. Мен айтат элем, болот көкбөрү. Бирок шариаттын чегара сакталыш керек. Биринчиден, намаздан калтырбаш керек. Экинчиден, ошого даярдалган аттарды гана миниш керек. Тапталган. Эшекти киргизсең өлүп калат, болбойт. Пайгамбарыбыз айткан, балдарыңарга ат мингенди үйрөткүлө, сууга сүзгөндү үйрөткүлө, жаа атканды үйрөткүлө деген. Ат мингенди атка минип алып нары бери бастырган эмес. Ошол жихадка, согушка катышканда качпай турган ат минген деген сөз. Мына ошол көкбөр ошого артта калат. Анан берки сирттеги аттар бар го, чепең ат баскандар. Ал согушка катышып бир Кытай басып келаткан болсо чыксаң, анын үркүп өзүн кайра өлтүрөт. Ошол улакка кирген ат мекенди коргонго жарай турган ат болот. Ага жигиттин жигити катышат. Бирок барып алып энең байтал деп сөгүшкөн атты башка чапкан болбойт. Анан кээ бир ат кыйналбайт. Анда ат кыйналат десек тууганым, ат эртең согушта деле кыйналат. Мамлекеттин бүтүндүгүн сакташ керек болуп калса, дин үчүн согуш болуп кетсе, коргонгон чыгат, ат сакталат анда. Анда балдарыбыз спортко машыкпай эле коюш керек, кыйналат деп. Анда биз окуп эмне кылабыз? 10 жылдап, 20 жылдап башыбыз калбыр болуп кетейин деп кыйналып. Жок, ошол кийинкиси жакшы болсун деп кыйналып окуйбуз. Анан бир маселе, тартылынган улак кыйналат деп, улак союлунган улак о. Ал кыйналбайт андан. Болгон ичин жарып, ичегисин алып жиберишке, кайра тигип коюш керек, кайра мындай маринад болуп калат, тартылып, жумшарып. Жакшылап жууп, кайнатып жеп кое эле берет. Болгону чегарадан чыкпаш керек. Ал салттык оюн кыргыздыкы. Анан өзбек тамбылдалар келип алып болбойт экен деп, жок, ага кыргыздар гана фатва бериш керек болот, анткени ошол оюндун мааниси кандай? Кумар айланып кетпеш керек. Той кылган ээси өзү байгасаса бир жөн. Анан эки тарап болуп алып жарым байгаса буткан алат деген анда арам болуп калат. Намаз калтырбаш керек, атты башка чаппаш керек, жаман сөкпөш керек, ошондо гана дурус болот. Мен билем, мен ушун макала жазып койгом. Куранда 5 жер ат жөнүндө айтылынат. Куранда 5 жер айтылынат. Кообузган күлүктөр. Дүркүрөгүнөн душмандарды коркуткан аттар деп келет. Таноосунан бугу чыккан аттар деп келет. Карасаң бардыгы жинденип кутуруп турган аттар жөнүндө да бул деген сөз, ошондой аттар кадыр баркка ээ деген сөз. Ошон үчүн буга өтө мындай бир акыл эстүү маани берген жакшы болот. Анан кээ бирөө улак деген болсо, ошого кирип өзү улак болуп кеткендери бар да. Кудай деле унутуп койду, анын кереги жок.